9 жыл аралыгында реанимацияга 3 жолу түштүм. Акыркы жолу ушундай суицидтин айында мен 14 саат комада жаттым, өзүмө келбей. Комадан эми өзүмө чыгып атсам, бас кетти, үйдө бала ыйлап атат. Мындай боорукерлик, мындай ата-энеге болгон сезим, мындай аялга болгон сезим, мындай аял сезим жок болчу да. Айгерим Эмирбек кызы 24-июнь күнү Сулайман тоосунан өзүн таштоого аракет кылып, аны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарып калган. Ал мындай кадамга баруусуна жолдошу 9 жылдан бери тынымсыз ур токмокко алганы жана акыркы 5 айдан бери балдарын көрсөтпөгөнү себеп болгонун айтууда. Кызым 1-класс мектепте мындай кабинетте отурат, мен барып эшикти ачсам, күйөөм коюп койгон охранник эшикти түртүп коет. Бечара кызым баа жерден уже балдардын психологиясы бузулуп бүттү да. Бечара кызым ондай жерде отурат, биринчи сиденияда. Мени карап алып ыйлап атат, бирок мага чуркап ыйлай албайт да. Анан эмеде кирип отуруп атат, эшикти ачып турам, аш дедим, мен балам көрөйүн, мен алып кеткени келген жокмун, кача бир кучактайын, көрөйүн десем. Анан кызым айтып атпайбы, мама дейт, папам айтат, атам айтат, эгер апаң жаныңа келип, сен апаң жанына басып бара турган болсоң, мен силерди ушундай алыс жакка алып кетем, апаңарды өмүр бою көрбөйсүңөр деп айтат экен. Карманыбыз январь айынан бери жолдошу менен жашабай калганын айтууда. Анын 4 баласы бар, улусу 7 жашта, кичүүсү 1 жаш 2 айлык. Ал 5 айдан бери балдарын көрүүгө аракет кылып, жолдошу жана жолдошунун жакындары тарабынан бир катар тоскоолдуктар жаралып жатканын кошумчалады. Рахматуллаев Бекзаттын эжеси местный кеңеште именно ушу соц комиссияда отуруп ошол вопростарды чечет экен. Бүгүнкү күндө соц органдарына дагы күчүн өткөрүп алат деп эсептейбиз. Ошондой эле бала бакчада, мектепте бул барып убактылуу сотко чейинки балдарын көргөн аракет кылып атса, мектептин, бала бакчанын охранниктери тоскоолдук болот. Мыйзам боюнча тоскоолдук көрсөтпөш керек. Эмирбек кызы өз сөзүндө ажырашып кеткенден кийин Ош шаарындагы бир нече кафеге иштегени барганда күйөөсү иш жетекчилерине телефон чалып жумуштан кетирүүнү талап кылганын айтты. Бул тууралуу арыздануучунун жолдошу менен маектешкенибизде ал эч кимге чалган эместигин айтат. Ал эми өзү иштеген Санжира кафесинин менеджери Айгерим Эмирбек кызы кафеде иштегенин айтып, кардарлардын акчасын алганын ачыктады. Кассадан коноктордун акчасын алып кетип калыптыр, 30 миңдей. Анын даже надо будет менде голосовой сообщениясы бар, биз сөчкөнбүз, алгам деп өзү мойнуна алган. Анан жарымын кайтарып берди, биз жарымдан көбүрөгүн. Калганын ошончо ала албадык да. Бир 11 миңдей акчасы калды. Эми я решил, что жазбай эле коеюн деп жазбадым да. 4 баласын көрө албай жаткан Айгеримдин сөздөрүн жолдошу четке кагып, буга өзү күнөөлүү экенин айтууда. Ал кошумчалагандай, ага карата Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан 3 кылмыш иши козголуп, иш сотко өткөн экен. Бул өзүбүздүн эле кошуналардыкына келген, ал жерден 1 миллион сомдук майда чүйдү алып чыгып, анан эми дорогой вещилерди алып чыгып кеткен. Ошол маалда мен үйдө болгон эмесмин. Бул август айында болот, 2021. Анан ошол алып чыккан жерге бул телефон түшүп калат. Өзүнүн телефонун случайно түшүрүп алат да. Ошонун негизинде ошол аркасынан кармалып атат милиция тарабынан. Анан ошол жерди өрттөп да чыгып кеткен да. Изин жакшырыш үчүнчү. Ушундай жаман жактары мен балдарыма тийбесин деп көрсөтүп айтам. Бул сөздөрдүн чын же жалган экенин тастыктоо үчүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда келин чындап эле урурлук боюнча тергелип, ири өлчөмдө зыян келтиргендиги аныкталып, иш январь айында сотко өткөнүн тастыкташты. Ал ошондой эле 2014-жылдан бери үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүлүп жатат деп арыз жазган. Бирок фактылар аныкталбаганы кошумчалады. Айгерим менен жолдошу Бекзат Раматилаевдин нике күбөлүктөрү кечээ 27-июнда расмий түрдө жокко чыгарылып, учурда балдарды кимдин карамагында кала турганы боюнча маселе сотто каралууда. Мимоза Жаныбек кызы, Хилола Ашурова, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош шаары.